ADCC түрі бойынша Grappling Федерациясының президенті, Fighter KG спорттық клубының негіздеушісі, мықты машықтыруучу жана чыныгы мотиватор, бүгүнкү берүүбүздүн каарманы Кенжебек Чикиров. Жаңырып заманы, жаңымын баба салтын улантты. Бул спорттук үй-бүлөгө келип машыгуу көптөгөн өспүрүм спортчулардын кыялы. Атагы таш жарган спортчулар, улууга урмат, кичүүгө ызат көрсөтүлүп, ынтымакты тутуп, машыгуу залдан тышкары жеке жашоодо дагы бири-бирине кам көргөн спортчуларды көрүп ичим жылыды. Бүгүнкү устат кечеги шакирт. Устаттын устаттыгы шакирттик баскычтан татыктуу өтүп, тажрыйба топтоп, өсүп өнүгүп, бийик деңгээлге жеткенде өнөрдүн негизги эрежелерин, сырларын өздөштүргөндө гана билинет. Шакирт күтүүнүн өзү сыймык, чоң жоопкерчилик иретинде эсептелип келет. Шакирти жок өнөр ээси устат эмес. Демек шакирти болмоюнча устат болбойт. Устаты болмоюнча шакирт да болбойт. Бара-бара кайсы бир устаттын айланасында бир канча шакирттин топтолушу өзгөчө мектепте же болбосо руханий борбордун түзүлүшүнө алып келет. Устат менен шакирттин ортосундагы мамиле жеке маанини гана алып жүрбөстөн, коомдук мааниге да ээ болушу мүмкүн. Урматтуу НТ Спорт телеканалынын көрөрмандары жана ММА, грэплинг жаңы азыркы мезгилде аябай өзүнүн күчүнө кирип келаткан спорттун сүйүүчүлөрү. Бүгүн бизде мына ушул НТ Спорт каналынын алып баруучусу Бакыт мырзаны конокко келип калыптыр биздин клубка. Бакыт мырзаны бекер кур кол кетирбей, ММА кол, бут комбинацияларынан бир-эки ыкмаларды көрсөткөнгө аракет кылалы. Өзүңөр күбө болуңуздар. Эң биринчи бой башталганда эле октагонда, клеткадан эң биринчи ирет аралыкты дистанцияны кармаш керек. Өзүң дистанцияны сезип иштегенден кийин биринчи чабуул, чалгындоо, разведка бой башталыш керек. Ошон үчүн сол кол алды да, Бакыт мырзаны азыр суранабыз, сол кол менен өзүнүн аралыгын сактасын деп. Эми эң биринчи сол кол, Бакыт бизде правша, оң кол менен иштейт, сол кол менен. Эми экини двойку. Мимо кетип атат. Ургандан кийин ордунда калбаш керек дагы, капталга чыгып кетиш керек качып. Мына Бакыт мырза кичине жаш кезегинде базасы бар экен, түшүнүгү бар экен, защиталарды коюп атат, жакындатпай атат. Оң колду ыргыт. Катуураак. На выдохе. Хорошо. Эми мына 1-2 кол менен, анан бут менен low kick деген удар бар. Ошону травма кылганга, мен колду бутуна колду да коюп берем. Кайра дагы бир жолу аракет кылабыз. Жакшы Бакыт, эки тылды кыл. Бош дем ал, жөн эле секире бербе. Даярдан. Эң жакшы. Курсакты кат, Бакыт мырза. Курсакты кат, Бакыт мырза. Алаңдаба, Бакыт мырза. Эми мен тизени кошкум келет. Жакыныраак кел. Тизе менен. Сол, оң, сол, оң, чыканак. Жакшыраак. Тайып кетип атат, Сол жак. Кайра. Оң жак. Сол жак. Кайра дагы правый прямойду бер. Бир. Мына эми мына көрдүңөр, Бакыт мырза UFC-нин чемпиону. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Кенжебек мырза менен машыгуу залынан чыктык дагы Борбор калабыбыздын жагымдуу бир ресторанынан май көздө улайлы деп чечтик. Айтсаңыз, Кенжебек агай, сизди биз мотиватор катары жакшы билебиз. Албетте сиздин ушул жөндөмүңүз мыкты деңгээлде болгондуктан сиздин мушкерлериңиз дүйнөлүк аренада
бийиктиктерди багындырып келе. Айтсак ошол эле Нусурманкул Абдибайытуулу, Америкада жүргөн Тилек Жээнбеков, спортчу айымыбыз Барчынай. Негизи эле көп спортчулар сиздин машыктыруу залыңызга барып машыккан деңизишет. Мунун аркасында эмне турат? Бакыт философия деген нерсе бар да. Бул баягы үстүртөдөн эле эмес, фундаменталдык түпкү тамыры менен философия деген бул жашоо жөнүндөгү мыйзам ченемдеги илим да. Ошону биринчи ирет устат катары мен жакшы өзүм түшүнүшүм керек. Мен алдыга койгон максаттарым, менин адеп акылактык жагым, анан техника, физика баардык жактан мен балдарымдан мен алдыда болушум керек. Алар мени башында турган адам катары, үлгү ала турган катары, ошол эле бир эле спорт жактан эмес, булар ошо жана сиз айтып кеткен балдар жана башкалар, алардын баары көп филиалдарыбыз дагы бар. Алар менин үйүмө эшигим, булардын мен баарына тең эшигимди эле эмес, мен жүрөгүмдү ачтым да. Мунун алып келаткан сөзүм жанагы сизге мотивация деген нерсеге келатканда, балдар менин ички дүйнөмдүн тазалыгы, ачыгы сезиш керек да, ишеним жаратыш керек. Булар мага ишенгенден кийин менин ички дүйнөм кандай кабыл алып атат, мен аларга бергенден кийин алдыга койгон максатыбыз чогуу түп келишибиз керек. Ыйман бул ийгиликтердин башаты. Ыймандуулук жаңы кадам, акыйкаттын айкалышы, каада салт, нарк, кылым карыткан тарыхыбыз. Бул философиялык сөздөр заманбап спорттук терминдерге кошпогондой сезим жаратат. Бирок Кенжебек агайыбыздын илим таанымалы жана машыктыруу ыкмалары бүтүндөй энциклопедияны өзүнө камтыган сыйт. Эң биринчи агайдын жакшы сөзү бар да бир. Эң биринчи ыймандын чемпиону болгон, андан кийин спорттун чемпиону болгонго жетишесиңер депчи. Негизи эле адамдын өзү, агайдын ушул тарбиялары биздин жашоого дагы чоң бир таасири, ошол агайга келгенден баштап азыркы күнгө чейин чоң таасири, аябай чоң биздин жашоо, ар бир агайдын окуучуларына, жеке менин жашоомо таасири чоң. Себеп дегенде агайдан эми спортто эле эмес, ошо жашоодо кантип жашап, кандай адам болуу керек, ошолордун баарына багып берип, анан эми коомдук жерде, эл арасында, журт арасында дегендей, мамлекеттик эмелерде, коомдук жерлерде дегендей, ушундай деги эле айта кетсек, бүт эле баягы жашоого керектүү нерселерге биз агайдан үлгү алып, агайдын таасири чоң. Максим Дивнич менен беттешип атканда дагы айтты. Учениктерим ушакта мушташып ушундай бир чоң деңгээлге жетсе экен деп аябай кыялданчу элем. Ошол кез келди. Агай көбүнчө мени бусур деп коет. Бусур ушул күн келди. Буюрса, мына ушул деңгээлге чыктык. Эми биз ким мындай чыныгы өзүбүздүн иштеген жумушубузду, чыныгы эр жүрөктүүлүгүбүздү, чеберлигибизди көргөзөйүк деп ушундай бир жакшы насааттарын айтып, мындай жакшы дем күч болуп турат да жаныбызда. Албетте агай менен агай экөөбүз чет жактарда аябай көп жүрүп калдык. Ошол акыркы убакыттарда ушу чет жактарда, бойлордо жеке экөөбүз эле калып, эч ким жаныбызда жок калган күндөр да болот. Ошон үчүн 2013-жылы эске түшүп атат. Ушул Москвага барып, поезд менен барып, поезд менен келгенбиз 3,5 сутка ал жака, бул жака. Ошондо эле агай баардыгыбызды жыйнап алып, ошол ырдап, ар кандай бир Дорун деген жакшы досубуз бар дагы эле, ал дагы агай келиңиз эми мындай булчуңга эле качка бербей, мээге да качка берейик деп анан отуруп алып чогуу ар кайсы оюндарды ойноп, ушундай ар кандай эмелер кездешет агай. Чын нерсе өзү ырдап берет биринчи, өзү ошого үлгү болот, анан кийин биз ошону карап жасайбыз. Акыркы боюмда да ушул вес кууп аябай трудный моменттер, мындайча айтканда аябай кыйынчылык мүнөттөр саналып, вес түшпөө ушинтип атканда да албетте жанагындай парнойго чогуу кирип отуруп, анан мокочо чал деп ордунан придумывать этип, мага жомок айтып берип, мен отура берип, мен ага көрсөм мынтип весим түшө берип туруп. Ушундай нерселер көп эме болот да, мокочо чал деп айтып берип, анан текесин минтип, эми агай кайра чыгып айтып берип атпайбы, ошончу мен муну ордундан эле ойлонуп таба калдым депчи. Ушундай нерселер көп болот. Абдан сыймыктанам.
мен негизи аябай кубанычтамын. Мындай орусча айтканда не жалею. Ошол агайдын колуна келип, машыгып, ушунча деңгээлге мени жеткирди, ушунча, так скажем, адам кылды. Мен башында эле келгенде агай менен жакшы тил табышып. Негизи агай мен өз атамдай көрөм. Өзү атам жок, атам каза болуп кеткен. Ошол негизи агай ошо көп жылдан бери баласындай кылып, ошо тарбиялап, ошо көп внимание кылып жүрөт. Көп адамдар менен сырдашпайм. Кичине өзүм проблемам, жеке жашоомдун проблемасы болуп, семейный там любой бир проблема болсо, мен ошо агай менен барып бөлүшүп, ошо совет алып дегенде, агай туура жака направление берип, мен постоянно ошо атак жетишкениме, өзүм жетишкениме мен 90% агай таасир берди. Ушундай бир чоң мелдештерге чыгаардын алдында биздин агайыбыз чоң мотивация берет. Бул кыргыз ким экенин, кыргыз кандай күчтүү болгонун бизге бир гана уур, соок деп бизге айтпай, бул кыргыз намысын аябай бизге жүрөгүбүзгө, намысыбызга тийгизип айтканда, ошондой бир чоң мотивация менен мелдешке чыгабыз. Анан агайымдын бир сөзү жагат мага: «Умри, но выиграй». Бул орусчасы айтканда «Умри, но выиграй», өлсөң өл, бирок утуп өл дейт. Ошол мотивациясын аябай мен жүрөгүмө алып, ошол айткан сөздөрү менен мелдешке чыгамын. Ошону менен жеңишке жетип, ушул баары ушул агайымдын жетишкендиги, ушу агайымдын бизге берген чоң бир мотивациясы жана колдоосу менен. Мен балдарды ошо шакирттеримде сценический образ деп коебуз го. Ошондон бери ойлоп чыгарабыз. Атайын образга киргизип, ырдатып, бийлетип, ачылтып, себеби дегенде бу дагы элдин алдына чыгып атат да. Анан менин бул продуктум болуп атат да. Ошо продуктуну сапаттуу кылып, дүйнөлүк аренага чыгарып, элге таанытып, жакшы жагынан таанытканы, менден артканы, сенден шакиртиң устаттан начар болсо, анда бир тыйын. Шакиртиң мен кылган продукту дүйнөлүк аренага, Кыргызстандан эле эмес сырт жакка чейин чыгып кетип атканы, бул менин эң чоң максаттардын бири ушу да. Алар канчалык популярный, канчалык адамдык сапаттары менен бийик жактан көрүнүп, Кыргыздын туусун бийик көтөрүп атса, бул менин ушу эңсеген кыялдануумдун бир чоң катмары деп ойлойм. Мен ошон үчүн жашап атам да. Менин кылган кызматым менден эң жакшы болсун дейм да. Ошол эки сиз айткан эң сонун. Мен буларга айткан мотивациянын бир тексти ушу. Мендей бол. Менден жакшы бол. Жаш болгондон кийин балдар кээ бир учурда звездный болезнь деп коет го. Ушундай мезгилдер ар кимден эле башынан өтөт экен. Кичине көкөлөп учуп калат, тегерек айлана чөйрөнү мындай атайын эмес, капылестик, мындай кичине мындай билмексен болуп калган мезгилдер болуп калышат экен да. Бирок мага эле эмес, жеке мага мындай катуу тийген учурлар болгон эмес. Кыргыз элине кызмат кылып атканды өзлөрү көрүп атат да, сөз менен эле эмес. Анан далын салып кеткен убакыт болгон жок дейм да. Бирок мындай ошол нерсени диалектическое мышление деп коет философияда. Алдын ала ошол нерсе болбош үчүн мен балдарым менен практика жүзүндө көп учурда айтам. Акыркы мына Бусурманкул менен Кавказдан учуп Домодедового конгондо ошо Яндекс тамак деп көтөрүп жүргөн балдар бар экен, кыргыз балдар байкуштарым. Ошолор чогулуп алып бизге тамак алып берип атат. Анан айтканымдай айтам: балдар, кандай карапайым эл болбосун, бирөө менен жок дебе, күлүп жайнап сүрөткө түш. Алар келип байкуш кичинекей тыйынын берип кетишет. Биздин жардамыбыз ошол болсун. Көрөм, эмнеге мынтип бизге тыйын берип атасыңар десем, алар айтат: агай дейт, биз Россияда жүрөбүз. Ушинтип мисалы башка, особенно Кавказ региону балдарын спортсмендерге кандай бийик карашат да. Ошолорду утуп келсеңер,
биз 2-3 ай башыбызды көтөрүп биз утканда жүрөбүз дейт, башыбызды жерге салбай. Биз кандай жумуш кылбайлы. Бирок ошо тиги Кавказ, Россиянын балдары менен көрүшүп калсак дагы биз уткандай, агай ушуну эле кылып турсаңар бизге дейт. Биз жер карабайт экенбиз дейт. Биз жок дегенде бир тамагыңызды алып берели деп. Анан мына мага орден. Ата-энелери чалат шакирттеринден ыраазычылыгын айтат. Теги Бусурманкул кайра айтып калып атпайсызбы? Айткандай агай өзү айткандай, ал айдан келгенде вилка менен бычакты кандай кармашты билчү эмесмин агай. Ошондон бери үйрөттүм да. Себеби дегенде биз чет жакка чыкканда, чет мамлекеттерге барганда, гостиницаларда, мейманканаларда жатканда чогуу тамактанып калабыз, башка мамлекеттин адамдары менен чогуу болуп калабыз да күнү-түнү. Биздин баскан турганыбызды алар рентген кылышат. Эмне кылышат, кандай тамак ичет, кандай мамиле. Ошолордон бери биз өзүбүздү алып жүрүшүбүз керек. Биздин баскан турган сүйлөгөнүбүзгө жараша Кыргызстан ким экенин тааныйт. Биз ошол маданияттуулугубуз, билим деңгээлибиз, сый урматыбыз уюштуруучулар, күйөрмандарга абдан бийик болуш керек. Бизди ошол жактан жакшы сынашат, анан ошону карата бизди жакшы сыйлашы керек да. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы демекчи бардык жетишкендиктердин аркасында Анара Амантаевна жеңебиз туруп, жеңилин жерден, оорун колдон алып, айтылуу агайыбызга бекем чеп болорун сыймыктануу менен айтып өттү. Көп учурда маалымат булактары сураганда жетишкендиктер жөнүндө эле сөз боло берет. Анан могу ошонун артында туп-туура Бакыт мырза сиз айткандай, үй бүлө бул бекем. Бул чеп, бул эмне болуш керек. Мен өзүм студент мезгилинде 2-3 курстан үйлөндүк эле. Келинчегим экөөбүз Анара экөөбүз ошо орус тили адабиятында чогуу курсташпыз. Ошондон бери 29 жыл болду экөөбүз баш кошуп жакшынакай келатабыз. Экөөбүздүн уул кызыбыз бар. Уулум былтыр эле үйлөнттүм. Куда сүйөктүү болдум. Кызым болсо турмушка берип, уулум 1991 жылкы болсо, кызым 1993 жылкы. Кызым сүйүнтүп 2 уул небере, кыз небере кылып койгон. Ал эми баягы Кыргызда жакшы бар экен, баягы чыккан кыз чийден тышкары дегендей, ал башка жердин кызы. Ошол жака камыры менен, оту менен, гүлү менен ошол жакта оокатын кылып атат. Анан өзүм болсо ошо мен Тяншандын кулунумун, нарын. Бирок ошо мен 14 атаны деле санап бере алам, себеби дегенде баягы тарых санжыраларды да өзүм жакшы көрөм. Биздин мен атам менен апам дагы ошо 4-чү атадан бири, 4-5-чи атадан бири болуп калышат. Ошондо мен бугу уруусунан болом. Тыным Сейит деп коет. Баягы Ал Сейит менен Тыным Сейит деп, Алым Сейит ошо көлдө калыптыр. Тыным Сейит Тяншан жакка, Нарын жакка көчүп кеткен. Анан биздин атактуу аталарыбыздан Нарын Долондон ашуудан ашкандан кийин эле эмгекчиликке жетпей 2 баатырга эстелик коюлду го, Мамаке Шопок деп. Ошол 2 Мамаке Шопок менин түп-түз 6-чы, ошо 2 баатыр менин 6-чы аталарым болот. Анын жанындагы эле үстүндөгү Арстанбек Бойлашуулу деген менин 4-чү атам болот. Анан атам менен апам дагы ошо бир уруунун балдары сөөк жаңыртып, бири-бирин баш коштуруп коюшкан экен кичинекейинде. Бир эле келинчегим жана сиз айткандай үйдүн майда чүйдө жумуштарына кийлигиштирбей, менин ошо алып барып аткан кызматымды толук түшүнүп, кээ бирде балдар ачка калган убакта ошол эле балдар эми үйгө келип холодильникке шакирттерин күлүп кеткен убактар бар да. Ошо жеңеси балдар өз ара күлүп калышат, мать федерации деп. Анан өзү кормить этип салат, берип салат, карашат. Көп учурда алар балдарым чоңоюп келатып үйлөнгөндө эле кайра өкүл балдарым болуп кетет экен. Анан акыркы жылдары качып атам, өкүл ата болгондончу. Себеби дегенде анан Тилек Жээнбеков айткандай, агай өкүл ата койду, мен сизди ата деймби же агай деймби деп атпайм. Мен айтмай, ошону бекер кылдың балам. Ата десең мен сени ойдогудай куюлбай айтпаймынбы? Агай бойдон эле калайын, агай деп айта берем. Бирок өкүл ата, өкүл балам болуп калды да алар. Анан аял заты дегендей жаш кезегибизде жубайыбызды, келинчегибизди көзүн карап, баскан турганын карап,
сүйүү деген өрчөт экен, жакшы мамиле болот экен, эркелетип атын коет экенсиң, анан ара дейт экен, анан 2 мына уул кыз төрөпөрдү. Мен айтам, ошо бир эркек эр азамат болгондон кийин жакшы ойду айтып кеттиңиз. Эр азамат болгондон кийин ой жүгүртүү, кылган кызматың бийигирээк, сапарың алыс болуш керек да. Үй короодон тышкары ойлошуң керек. Бир үй бүлөнү багып коюп ал баатырлык эмес, ал милдет да. Эр азамат болгондон кийин сен андан ары бийик нерселерге, ошону умтултуп сен канатыңды байлап алган үйдөгү келинчегиң болуш керек. Ошол келинчек мен жакшы, Кудайга шүгүр. Анан 2 баланы төрөп берди. Анан мына 2 куда сөөктөө болуп калдык. Анан баягындай жөнөкөй эле мындай анара деп баягы эркелеткен сөздөрдү көп айта албай анара Амантаевна деп калат экенсиң. Сүйүүдөн тышкары сый деген нерсе, бийиктик бар экен да. Менин азыркы түшүнүгүм боюнча, бирок аны таң кала албайм эч кимге. Да сүйүү деген желдей болуп эле келет экен, кайра кетип калат экен. Жүрөгүм солк дейт экен, кетет экен. Мисалы эркек менен аял затынын ортосундагы мамиле, ошого жараша сен жаныңда жүргөн, жана сиз айткандай күнүмдүк. Эми Кудайга шүгүр азыр жуугуч машинелер толтура, тигини деле баарын деле, бирок ошондон арылтып койгон күнүгө көйнөгүм таза, кийимим таза, эртең менен кечинде тамагым, жеген тамагымдын ачуу таттуусун, туура жегенин баарын ордуна коюп, менден тышкары ошо федерациянын клубдун балдарына түз айтып, даже ошо келинчектер менен акылдашып, өзүнчө консультант болуп жүргөн ошо менин 29 жылдан бери жубайым Анара Амантаевна. Мен айтам, биздин чогуу жеткен жетишкендигибиз жарым менин кандай даражага жетпейин, балдардын сый урматына жетпейин, ошонун баарын тең жеңеси менин жубайым Анара Амантаевнанын толук кандуу татыктуу деп ойлойм. Агайыбыз ар кыл өнөрдүн ээси. Көп кырдуу инсан менен маек куруу мен үчүн чалкыган көлдүн үстүндө кемеде сүзгөн сыяктуу сезим жаратып, балкып отурдум. Жакшы көрүп жасаган бир спорттон тышкары ишти, кайсы ишти жакшы көрүп жасайсыз? Мен аябай жакшы көрөм, мисалы отуруп ыр жазганда жакшы көрөм, китеп окуганды жакшы көрөм. Анан мен дагы бир өзүнчө жамаат досторум бар, чыгармачыл жамаат, мурунку Элес тобундагы 2 жыл болуп калды, 1 жыл болуп калды, Айдин Жумалиев деген досубуз каза болуп калды. Ал аябай жакшы клавишник, абдан сонун гитара, профессионалдык эме эле. Ал жигиттер болуп, өзүнчө бир эркек, эр азаматтар отуруп, жакшынакай маек куруп, спорттон тышкары эс алган мезгилдер болчу да. Мындай терминология орус тилинде айтканда, моральная мышечная усталость дегендер болуп калат да. Спорттон тышкары мындай бир эс алсам деген сейрек болуп калат. Бирок жүрөгүмө жаккан нерсе бар. Отуруп алып бир нерсени жасап, ошо сүрөт тарткым келет, жазгым келет, анан үзүп болгондон кийин эртесин көрүп эле калып өзүм ушуну жакшы маңызына, мазмунуна жетпей калыптырмын деп айрып ыргытып ийгендерим көп болуп калып атат да. Муну болсо бир өзүнчө бир жакшы бир аян берип, илхом, кандайдыр бир жакшы түрткүлөр болуш керек экен да. Мен ошого көп көңүл бурбай атам, себеби дегенде азыркы оюмдун баары эле ошо ден соолугум бекем мезгилде, өмүрүм, жашым канчага чейин келет билбейм. Ошол убакытты абдан максималдуу түрдө ошо жаш балдарды жакшы мектеп, келечекте бир академия единоборств. Азыркы балдарым да ошо баардыгы жогорку билимдүү болуп келатат. Алардын баары ошо жогорку билим менен бирге дүйнөлүк ареналарды ээлеп келатат. Ошолор эртели кеч спорт тарабында ошо академияда өзлөрү мугалим, преподаватель болуп калышына мен өбөлгө ошо түзүп келатам да. Жекеле мен өзүмө дагы канча жашайм, бир Кудай таалам билет, ошо ордума кандай бала басып калат. Ошо федерация клубду жакшы ошо рекин нугун алып кете турган балдарды азыртадан өзүмдүн шакирттеримди бир эмес бир нече балдарды даярдап келатам. Ошо балдарды башкарып алган. Мен жана Fighter KG деп мунун чечмелегенде Fighter деген боец, KG Кыргызстан аббревиатура. Анан 7 жылдыз турат ылдый жагында. Ошо 7 жылдыздын ошо 7 область. Кыргызстандын 7 областынын башы бириккен балдар болсун. Бири-бирине бир тууган ага эне болсун деп ошо реки идеологияны, философиямды, билимдик себеби дегенде биз сыртка чыкканда бизди сен нарындыксың,
сен чүйлүксүң же оштуксуң деп биз менен эч ким мушташпайт да, же күрөшпөйт. Кыргызсың деп элем, ошон үчүн ичара биздин ынтымагыбызды бириктирип алышыбыз керек да. Ошон үчүн Кыргызстандын боеци, мушкери жети область бириксин деп 7 жылдызда. Кыргызда да 7 жакшы го, 7-нин бири Кыдыр дейт. Аябай жакшы өзүнчө жылдыз болуп калыптыр, ошентип ошо логотипте да өзүм ошо бүркүттү да көзүм тартып отуруп алып, анан ушундай маанилүү кылып туруп мен бергем да. Анан дизайнерлер менен жасап чыгаргам. Анан убакыт башка бир нерселерге алек болгонго убакыт көп кетип калат экен. Ошого мен балдарга көбүрөөк убактын берип атам да. Эркек эр азамат болуп туулгандан кийин мен аябай балдарыма дагы шакирттериме басымдуулук кылам. Бакадай болуп бакылдап сазда жүрбөгүлө. Бирдемке десең, жаныбарларга салыштырчу өзүң десең, мен бүркүтмүн дейт. Мен арстанмын дейт. Мен айтам, анда арстан болсоң, арстанга жараша ошо арстан аялдуу болушуң керек. Арстан мисалы гиенаны ала албайт да. Экөөнүн ортосунан эмне деген бала чыгат. Арстан арылдап жүрө бербейт да. Силерге карасам кээ бир өңүрдөн тамашалап калам, бакадай болуп эле кыздардан мынча сүйлөшпөйт, бирөөнү талкуулап отурасыңар. Анда учпайсыңар бүркүттөө учкула. Бүркүттөө кыз тапкыла. Өзүңөр мен бүркүтмүн десең, сен бүркүт эмес, кыз бүркүт болуп кал. Ошондой баланс болуш керек. Анан мен айтам, ошо кыялдануу бир өмүр жашым бир мезгилде келгенде, ошо аркы көпүрөдөн өтүп атканда мен ич оору болбой, ушул жашоодо канча оюм, максатым бар эле, ошону толук аткарып кеттим. Жашоонун эң жакшы жактарын көрдүм. Жакшы адамдар менен сүйлөштүм. Себеби дегенде кандай коос мамлекет, коос нерселер салынбасын, бирок баардык эле жерден эң биринчи байлык адам, адамдык ички касиети. Ошондой кызыктуу адамдар менен жолуктум. Кызыктуу адамдар менен тааныш, дос болдум. Жакшы жумуш кылып кеттим. Башка бул дүйнөдө менин эңсей турган кыялым жок деп кол булгалап кетсем, ошо мен кыялданым болот эле. Кылган мээнеттин акыбети кайтып, шакирттериң жеңиштин аркасынан жеңиш менен камсыздап турса, Кыргыздын кызыл байрагы дүйнөнүн ар тарабында бийик көтөрүлүп турганы журтубуздун биримдигин бекемдеп, бир максат, бир ураан менен алдыны көздөй кадам таштай беребиз дейт бүгүнкү берүүбүздүн каарманы. Мен айтып келем, ушул нерсени дайыма эле айтам. Ар дайым кыялданкыла. Кыялдануу деген нерсени адам баласынан эч ким тартып ала албайт экен. Кандай жерде, кайсыл учурда, кайсыл убакта болбогула, кыялдануу деген нерседен эч бир коркпогула. Ар бир адам өзүнүн жакшы деген кыялдануусун чек койбой, алдыга жакшы бир мен ушул нерсени арман кылам, кыялданам, кийин арман бойдон өтүп кетпесин деп жакшы кыялданууну алдыга койгула, ошого ишенгиле дейт элем. Ошол кыялдануунун артынан максат коюш керек. Максат жакшы, бийик, даражалуу. Көзүң жетет, жетпейт, бирок ошол максатка жетем деген үмүт кылыш керек. Анан жаныңда жүргөн жакшы, жаман адамдар болуп калат. Алар айтып калышы мүмкүн, колуңдан келбейт, кыла албайсың. Бирок андан ошолордон арылыш керек. Кыла алам, жасай алам деш керек. Акыркысы айтат элем, бул жашоо бизге бир эле келет. Өзүңөрдүн жеке өзүмчөлүк эле турмушумду ойлобой, биздин жакшынакай жаратылышыбыз бар. Кыргыз элибиз, жерибиз бар. Кандай тармак болбосун, ошол тарапты 100%га профессионалдуу деңгээлде бийик кызматыбызды аткарсак, биз элибизге, журтубузга чоң кызматыбызды кылган болот элек. Анан биздин ошо кылган жумушубуз, кызматыбыз кийинки муундарыбыз ошо тарыхый өзүлөрү баа берип кетет.
кыялдангыла, максат койгула, умтулгула. Максаты ыймандуу, мекенчил, тарых жараткан спортчуну тарбиялоо. Биздин канга сиңген кайратыбызды калың дүйнө элине жар салып келе жаткан Кенжебек Чекиров агайыбызга күч кубат каалап, дагы да бийиктиктерде багынта беришине тилектештигибизди айтып, бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз.